Ассаламу алейкум, агайын туугандар, кутмандуу куршак күнүңүздөр менен. Жанымда Нурбек бекени таанып атсаңыздар керек. Өзүнчө алыптардай болуп отурабыз. Эми тааныбасы сыйлабасайт, анча мынча тааныбагандар болсо, Нурбек Моңолов ошол уролог болуп жүрөт. Көпчүлүгүбүз таанып калдык. Мен тааныгам бир 2-3 жыл болуп калды байке сизди. Анан бүгүн ушул Нурбек бекени спорт сарайында музейге чакырганбыз конок катары. Эмне маселе десеңиздер, ошо кыргыз тили боюнча сүйлөшөбүз. Анан ара чолодо эми Кожомко атабыздын музейинде тургандыктан Кожомко атабызга кошуп генетика боюнча сүйлөшөбүз. Кандай дейсиз Нурбек беке? Любой дегендейчи. Сиздин стористериңизде, могул социалдык тармакта байкайм да кыргыз тилине басым жасайсыз жана ар дайым колдоп келесиз. Мени бул кадимкидей сүйүнтөт. Себеби азыр өзгөчө медицина тармагында кыргыз тили өлүп баратат да. Анан ушул боюнча сүйлөп берсеңиз. Мындай да, бул видео башка тилге каршы эмес. Ар дайым айтып кетем. Бир тилди билген адам бул деген билимсиз да. Эки тилди билген аздык кылат. Азыркы заманда 3 тилден ашык билиш керек да. Канча көп тил билсең, ошончо жакшы. Бирок эне тилди, мисалы кыргыз тилди билбесе, бул деген кереги жок нерсе, башка тилдер кереги жок деген нерсе да. Бул ошо билимсиздик, сабатсыздык, чыккынчылыкка керек болсо мындай кирет да. Ошону тактап коелук. Анан мындай да, медицинада баары бир бүт дүйнөгө баргыла да. Кайсы өлкөгө барбагыла, билген тилиң менен иштетсең болот. Эгер жумушчуга жагып ага деген польза алып келсең, анда любой тилде иштей берсең болот. Бирок медицина сөзсүз ошо жашап аткан эне тилде болуш керек да. Мисалы, Германияда айтишник болосуң, башка кызматкер болосуңбу, англисче деле иштей берсең болот да. Бирок медицина мына эл менен элге кызмат кылган, эл менен сүйлөшүп турган кесиптин баары сөзсүз ошо немис тилде болот да. Анткени 90% баары бир немистер. Бул мамлекеттик тил болуп атпайбы? Мамлекетте баары 90% мындайча айтканда кыргыз тилдүүлөр дегендейчи. Ошон үчүн мамлекет, кыргыз мамлекетинде, кыргыз мамлекетинин акчасында, кыргыз мамлекет жеринде, университетинде, анан ошо жарандарды биз кызмат кылыш үчүн мындай уюштурулган нерсе да медицинабызчы. Анан ошо акчаны текке келтире бербей, өзүбүздүн тилибизде мындай кызмат кылсак, элдерге да түшүнүктүү болот. Канча деген кишилер кайрылат, канча деген кишилер жазат, уялганынан айта албай эле канча деген диагноздар керек болсо туура эмес болуп калат да. Менин оюмча ошо эгерде медицина болобу, эл менен иштечү кызматкерлердин баары тең кыргызча болбосо, мен мамлекет берип аткан акча мындай текке кетип атат деп ойлойм да. Мен жеке оюм. Өзүңүз жашооңузда кыргыз тилин канча пайыз колдоном деп ойлойсуз? Мен эми билимим бүт орус тилде болгон, мектеп дагы, университет дагы, башка нерселер дагы, анан албетте англисче, анан башка тилдерде дагы болгон. Бирок Дубровский деген ситуацияны билип калдыңар беле? Бир ресторандан кичине кыжы болуп кеткен. Бизде кыргыз тил болбойт дегенненчи. Анан ошондон бери аябай мындай көңүл уруп калдым да. Коопсуздук экен. Таасир берген турбайбы? Анан мындай изилдей баштадым да. Изилдей баштасам бул мындайча айтканда целый политика экен да. Чоң политика экен. Мындайча айтканда, мындай сфера влияния, ошо башка өлкө биздин влиянияга киргизип алайын деген максат менен деп мен ошону ойлонуп калдым да. Анан ошо тарыхты изилдей келсек, азыр 100 жылдык болуп атат, кыргыздын эгемендүүлүгүн алганга деп муну. Ошондой иш-чаралар болуп атат. Анан ошондо ошо жанагы курман болгондорчу, мындай баатыр деп наам берип атпайбыз, ошонун баары тең Улутчул деген Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановторду айтып атасыз. Исхак Разаков дегендердин баары тең, Арабаев деген баары тең Улутчул деген статья менен камалып же болбосо атылып кетишипти да. Анан баары тең деле мындай улутчулдук деле болбоптур. Баары тең ошо өзүбүздүн эне тилибиз болсун, өзүбүздүн автономиябыз болсун, өзүбүздүн оокатыбыз, маданиятыбыз болбосун деген эле максат менен, то есть каршы деле болбоптур да. Башка тилге каршы болбой эле ошо өзүбүздүн тилибизди, эне тилибизди, маданиятыбызды мындай өзгөрчүлүк жоготпойлук деген максат менен эле иштей берсе, аларды улутчул деп эле камап же болбосо дагы бир жаман нерселер кыла бериптир да. Бирок азыр деле ошол келип аткансыз болуп атат да. Бир эми азыркы бийликке чоң рахмат, аракет кылып атат, жакында бир закондор чыгып атат. Бирок баары бир башка ошо элибиз бизге мындай кичине басымдык көргөзүп атат окшойт да. Ошон үчүн ушундан токтобой алдыга жыла берсек жакшы болот. Анан бийлик аракет кылып атат. Анан өзүбүз эл
кыргызмын дегенчи Жардам кыргызча ошо мындай гражданский активность деп коет орусча. Ар бир жерден тейлөөнү, любой тейлөөнү да кыргызча талап кылып турса, менин оюмча биз батыраак мындай алдыра жылабыз да. Анан билим берүү системасына да чоң ролду ойнойт. Мисалы болбой калды дегенде ОРТ деген билесиз, жана кыргызчасы кандай болот? ЖРТ жалпы республиканчы. Ошону кыргызча эле кылып салса, кааласаң окуй бер. Бирок экзамен эне тилде болот, мамлекеттик тилде болот десе, көп школдор, менин оюмча мектептер өтүп кетет да. Же болбосо көбүрөөк сабакта анткени деген успех мындай индикатор успеха орусча айтканда мектептики бул деген ошо ОРТны жакшы тапшырган да. Ошон үчүн өзүлөрү аракет кылып кыргызчага мындай үйрөтүп кыргызча ой жүгүрткөнгө аракет кыла баштайт. Мектептин системасы особенно жана частныйларда көп да, частныйлардагы ошо мындай более гибкий да мындай айтканда. Орусча аралаштырып алса кечип койгула, мен ошо орус тилде көп болгон да. Анткени Нурбек беке мындай да, мен ушул күнгө чейин бир дагы инсанды жолуктура элек, мен эсимде жок, мындай нукура кыргызча башка тилди кошпой сүйлөгөнчү. Биз эми таптаза эле кыргызча сүйлөй албайбыз, барыбыз эле. Мен деле мына кыргыз тилине канчалык күйбөйүн, канчалык сүйбөйүн, мама деп сүйлөйм. Себеби кыргыздын бир керемет сөзү бар. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт да. Мен апа дейин десем дей албай атам, эмнегедир мындай өгөй апаңды айтып аткан сүйлөй, башка бирөөнү апа деп аткан сүйлөй, бирок башка бирөөлөрдү апа деп берем. Эне, чоң апа деп жана бирок өзүмдүн мамамды мама деп көнүп алган үчүн, көрдүңүзбү? Баланы генедейинен тарбиялаш керек экен да. Ооба да, мындай да бир кээ бир мындай ошо кыргыз тилге күйүп аткандардын менин оюмча бир катасы бар. Мындай ошо таптаза же болбосо нукура кыргызча же акценти жок сүйлөштүргөнгө аракет кылат да, ошо ката кылып ийсе же аралаштырып ийсе же акцент кылып ийсе шылыңдай башташат да. Ошону токтотуш керек менин оюмчачы. Менин оюмча главный ниет да. Могу ичиңдеги кыргызчаны аракет кыла берсе, мейли ката менен сүйлөсүн, мейли аралаштырсын, ошентип сүйлөй берсе, ошолордун колдонуп коюшубуз керек. Ого, аракет кылып атасың. Мисалы англисчени эле үйрөнгөндө эмнеге көп кыргыздар мына мектепте англис тил бар. Бирок бирөө дагы эми көбүнчөсү англисче баары сүйлөшпөй чыгат. Мисалы немистерде деле англисче бар, бизге окшогон эле программа. Бирок практически баары тең англисче сүйлөп калат да. Эмнеге? Анткени ал английский, ошо английский болобу, немецкий болобу сүйлөөчү тил өлкөлөрдө эч качан шылыңдабайт. Мисалы англисче сүйлөй баштаганда эле жөн эле сүйлөй бериш керек. Ката менен кээде аралаштырып сүйлөй бериш керек, анан ошентип үйрөнүп кетет. А бизди ошо орустарда деле ошондой да. Орустарда деле ошондой. Бирок деген ошо мындай болгон да, ошо совет доорунда мисалы ошо орус тилде сүйлөй албасаң сен безграмотныйсың деген мону внушение кылып койгон да. Мисалы акцент менен сүйлөсөң, балким башка улуттар деле шылыңдабайт, бирок кыргыздар шылыңдап болуп атат да. Мынтип сүйлөп атасың, ката сүйлөбөйсүң, акцент менен сүйлөш. Ошону токтотушубуз керек да. Бизге үйрөнүп атабыз да. Ошон үчүн кыргызча сүйлөшүп аткан кыргыздар болобу, башка улуттар болобу ката кылып атса, же аралаштырып алар шылыңдабаш керек. Главное аракет деп. Азырынча менин оюмча мындай орусча айтканда количествосын көбөйтүшүбүз керек да. Анан сапатын жайдан оңдой беребиз да. Мисалы сиз спорт жагында экенсиз, тренировка негизи келе бериш керек. Башында болбойт. Анан сапаттуу тренировкалар башталат тура. Бул тилде деле ошондой да. Дене көнөт да. Көнөт. Анан өзүң дагы мындай түшүнбөй, андан кийин түшүнүп, сапатына көңүл бура баштайт да. Өзүңүз канча тил билесиз? Эми жакшы билем деген мындай жумушта, конференцияларда колдонуучу тилдерден 3-4 билем. А так А1 же болсо А2, А1 же болсо А2 деген деңгээлде 6-7 тил билем го дейм да. Мындай А1, А2 деген бул учурашуу, тиги тамактуу сураа дегендей бул канча турат деген деңгээл дегендейчи. Жакшы. Анан мындай да, ошо тил жөнүндө, ошо кыргыз тилге кыргыздар мындай көп маани бербей атат. Мындай да, өзүңдү сыйлай алган киши, өзүнө ишенген киши өнүгөт да. Любой, сиз кайсы спорт менен заниматься этесиңиз эле? Мен көбүрө футбол. Мисалы футболдон болобу, мисалы бокстон болобу, борьба болобу, эң негизги бул деген бут да. Киши бутуна тура алса, анда деген тура алат дегенчи. Биз киши негизи ошо ментально болобу, акыл жактан бутуна же болбосо өзүн сыйлоо бутуна турам деген сөз. Бул деген өзүнү биринчи очередь сыйлаш керек да. Биринчи сый эмнеден башталат? Сен өзүңдүн денеңди, өзүңдүн кебетеңди, анан өзүңдүн каныңды да, өзүңдүн тилиңди деген сөз да. Каныңды деген тил менен көрүнөт. Өзүңдүн тилиң менен сүйлөп ой жүгөртүп алсаң, анда сен бутунга турасың деген сөз да. Ошондо лидерский качество деп коет, ошондойлор ойгонот да. А эгерде жок, мен өзүмдүн тилимди сыйлабайм, мен уялам, мен башка тилде сүйлөйм десе, барып кебетең барып кыргыз, каның кыргыз да. Аны башка эл дагы сыйлабайт, анан кыргыз эл дагы сыйлабайт да. Байкасаңар мындай кыргызча билбегенди, мындай кандай балконский деп мындай кичине сый жок да.
Анан ал деген башка элге жагынган сүйлөшүп атпайбы, а башка эл деле сүйлөбөйт, анткени кебетең кыргызда баары бир азиатсың да дегендейчи. Ошон үчүн ой жүгүртүүгө, өсүүгө дагы, көп тилди үйрөнүүгө дагы менин оюмча кыргыз тил чоң ролду ойнойт да. Мисалы байкаңдар, ошо Европа, Америка ар кайсы жерге барам, кыргыз тилден англисче тил же немиске өтүп кеткендер оңой кабыл алат. Анан ошо жерге барып алып дагы мындай успехи дагы көбүрөөк да. Жана мигрант жана кара жумушту эмес, жиле медицинадан болсо профессорский уровеньге, менеджмент болобу, ушул мындай орусча айтканда престижный жумуштарга дагы лидерский качестволор болот окшойт. Ошондойлор көбүнчө кирет да. Китепке болгон мамилеңиз кандай? Кандайча? Китеп окуйсузбу же кандай? Китеп мындай да, исламда деле биринчи аят деп коебу. Ошо эме да, окуу деп чыккан да. Окуу деген чыккан, монтип эле китеп окуй бербей, аны деген ой жүгүрт, ошону мындай сиңир деген сөз да. Бул сөз керектүү нерсе, бирок мындай болуп атат да, мурун эми мектепте берген, анан эме жок болчу да, мындай видео, кино деген жок болчу, ошондо окуу маанилүү болчу, окуган киши негизи алдыга эле жылып турат дегенчи. Бирок азыр деген момундай болуп калды да, мындай видео, YouTube, там TikTok, Instagram ошондойлор дагы көбөйүп калды. Ал дагы жакшы эме берет да, бизге жардам берет. Мен айтып кетем, эгерде окуганга мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, чын эле окуганда азыркы заманда мындай